Октябрь окуясынын 1 жылдыгы. Садыр Жапаровдун кайрылуусу. Президент Садыр Жапаров 2020 жылдагы октябрь окуясынын 1 жылдыгына карата кыргызстандыктарга кайрылуу жасады. Өлкө башчынын кайрылуусун басма сөз кызматы бүгүн 5 октябрда таратты. Президенттин кайрылуусу өзгөртүүсүз жарыяланат. Урматтуу мекендештер, кадырлуу калкым, 2020 жылдын 5-6 октябрындагы окуяларга 1 жыл толуп олтурат. Бул окуянын келип чыгуу себептери жөнүндө түрдүү пикир, көз караштар айтылып келет. Сиздерге белгилүү болгондой, былтыр Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине депутаттарды шайлоо одоно мыйзам бузуулар менен өтүп, адилетсиздик орун алгандыгына байланыштуу шайлоочулардын нааразычылыктары күчөп, шайлоонун жыйынтыктарын жокко чыгаруу талабы катуу коюлган. Бул талапка өз учурунда жооп берилбегендиктен нааразы болгон элдин калың катмары бийликти кулатууга мажбур болгон. Мындай жагдайдын пайда болушуна 2010 жылы Кыргыз Республикасынын Конституциясынын редакциясынын парламенттик президенттик башкаруу формасына өтүү деген тариздеги мамлекеттин кызыкчылыктарына туура келбеген өзгөртүүлөрү себеп болду десем жаңылышпайм. Себеби 2010 жылдагы Конституциянын редакциясы пропорционалдык шайлоо системасын киргизип, тилекке каршы шайлоолор жабык тизме менен өткөн. Бул система саясий коррупцияга жагымдуу шарттарды жараткан. Натыйжада саясий партиялардын лидерлери жабык тизмени кызылдай эле соодалап, шайлоодо добуштарды сатып алуу күчөгөн. Бул саясий коррупция андан ары уланып, Кыргыз Республикасынын өкмөтүн түзүү укугуна ээ болгон парламент министрлик портфелдерин бөлүшүп, өкмөттүн дегеле аткаруу бийлик бутагынын өз алдынча иштөө мүмкүнчүлүгүнөн ажыратып талкалаган. Элдин алдындагы жоопкерчилик дээрлик жоголгон. Парламент өкмөткө, өкмөт болсо кайра парламентке түртө салып, президент эч нерсе болбогондой мамиле кылып отуруп, жоопкерчиликти эч бир бийлик бутагы алгысы келбей калган. Бардык бийлик бутактарынын легитимдүүлүгү күмөн жараткан абалга кептелген. Конституциянын биринчи эле беренесиндеги бийликтин ээси эл деген негизги принцип одоно бузулган. Ошентип эл менен бийликтин өз ара аракеттенүүсү төмөндөп, нааразычылыктар өскөн. Саясий партиялар коомдун тигил же бул катмарынын кызыкчылыктарын ишке ашыруу үчүн эмес, анын башында турган саналуу адамдардын гана кызыкчылыгын көздөп калган. Мындай адилетсиз түзүлүш эртеби кечпи кулайт эле. Акыры элдин башкы мүдөөсү Конституция менен негизделип калган жоопкерчиликсиз бийликти кетирүүгө чейин жеткен. Андан тышкары коррупциянын пандемия шарттарында гүлдөшү да элдин кыжырдануусун күчөткөн жана бийликке болгон ишенимин бир отоло жоготкон. Ошол күндөрү жарандык араздашуунун оту тутанып, мамлекеттин кыйрашын шарттайт деген кооптонуулар менен коштолуп, душмандарыбыз сүйүнүп, досторубуз күйүнүп турган. Бирок биздин акылман элибиз, даанышман журтубуз андай саясий чайкоочулуктан, чагымчылдыктан өзүн бийик кармарын көрсөттү. Октябрь окуялары тилекке каршы жоготуусуз өткөн жок. Нааразычылыкка чыккан эл адилетсиз саясатка каршы туруп, өз жанын курмандыкка чалууга да даяр болуп калган эле. Учурдан пайдаланып, курман болгон Үмүтбектин жана башка жабыр тарткандардын үй бүлөлөрүнө таазим этип, дагы бир жолу көңүл айтам. Андан кийин деле абалдан чыгуу, элдин социалдык, экономикалык муктаждыктарын ыраатка салып кетүү оңойго турган жок. Мамлекетибизде тынчтыкты жана стабилдүүлүктү сактап калуу үчүн тез аранын ичинде тийиштүү чараларды көрүүгө туура келди. Чукул арада өлкөдөгү абалды мыйзамдуу жол менен турукташтырып, стабилдүүлүктү сактап кала алдык. Элдин талабы боюнча мурдагы бийлик отставкага кетти жана өлкө Конституциясында белгиленген тартипте жаңы өкмөт түзүлдү. Бул 21 кылымдын башындагы Кыргызстанда болгон эри бурулуш окуялардын бири экенинде шек жок. Бул жеңиш жалпы Кыргызстандын элинин жеңиши болду. Элдик бийлик кыска мезгил ичинде өлкөбүздү саясий жана социалдык туруктуулукту калыбына келтирди. Кыргыз Республикасынын жаңы бийлигин эл аралык коомчулук тааныбайт деген сандырак кептер четке кагылды. Бардык эл аралык милдеттенмелер, буга чейинки эки жана көп тараптуу келишимдер менен макулдашуулар толугу менен аткарылууда. Урматтуу мекендештер,
Эң башкысы кыргыз эли дагы бир жолу ар кыл саясий окуяларга, чагымчыл күчтөргө карабай өз ынтымагын, өлкөнүн стабилдүүлүгүн баарынан жогору коерун далилдеп берди. Ал эми биздин алдыбызда ары олуттуу жана ары жооптуу милдеттер турду. Элдин талабын аткаруу максатында убадаланган конституциялык реформалар ишке ашырылды. Ал коомчулуктун кеңири катмарынын ар бир тармак боюнча дасыккан адистердин катышуусундагы көптөгөн талаш-тартыштардын негизинде иштелип чыгып, бүткүл элдик добуш берүү аркылуу кабыл алынды. Эң негизгиси элдин мүдөөсү ишке ашып, Конституциянын жаңы редакциясы илимпоздор, коомдук ишмерлер жана жалпы элдик талкуунун негизинде иштелип чыгып, 2021 жылы 11 апрелинде жалпы элдик референдумда колдоо тапты. 2021 жылдын 5 майында Конституциянын жаңы редакциясы бекитилди. Октябрь окуяларынан кийин өлкө саясий, социалдык, экономикалык жактан оор абалга кептелген кез эле. Элдин колдоосу менен мамлекет башына келген адам катары менен чоң жоопкерчиликти мойнума алдым. Муну менен мен элге гана таянып, элге гана ишенип, элге гана кызмат кылууну негизги багытым деп кабыл алдым. Себеби буга чейинки эгемен Кыргызстанда болуп өткөн революцияларда элдик демократиялык бийлик гана биздин улут болуп сакталып калышыбызды жана мамлекетибиздин көз карандысыздыгынын чыңдалышын шарттары баарыбызга чоң сабак болду. Мыйзамдуулук, жоопкерчилик, ачык айкындуулук жана эң башкысы адилеттүүлүк гана элдин ишенимин кайтарып, өлкөбүздүн ынтымагы менен өнүгүүсүн кепилдей алары айкындалды. Урматтуу замандаштар, биздин мекен өсүп өнүгүп, гүлдөгөн мамлекет болууга бардык жагынан мүмкүнчүлүктөрү бар. Ага жараша кыргызстандыктар дагы татыктуу жашоого толук акылуу. Биз элибиздин жашоо деңгээлин көтөрүүгө, адилеттүү коом курууга багытталган жолубуздан тайбайбыз. Өлкөбүздүн асманы ар дайым ачык. Көп улуттуу элибизде ынтымак, сүйүктүү мамлекетибизде гүлдөп өнүгүү болсун. Октябрдагы элдик толкундоонун келип чыгуу себептери. 2020 жылдын октябрь айында болгон элдик толкундоонун келип чыгышына көп себептер бар. Алардын бирден бир орчундуу себеби парламенттик шайлоонун акыйкат таза өтпөгөнү. Бийликке таандыктелген биримдик жана мекеним Кыргызстан аталышындагы эки партия добуштардын көбүн ээлеп алып, башка партиялар парламентке келе албай калганы элдик толкундоого алып келди. Натыйжада толкуган эл аткаруу бийлигин президентти баш кылып тактан кулатууга аргасыз болду. Негизи мурдагы президент Сооронбай Жээнбеков чабал иштегенин мойнуна алышы шарт. 3 жыл аралыгында ага жакшы эле мүмкүнчүлүк берилди. Пандемияны эске албаганда бир топ жакшы иштерди жасап койчу жерде эле. Элдик толкундоонун туташына алып келген жогоруда белгиленген парламенттик шайлоону эле калыс таза өткөрүп койгондо президенттик ордун бек сактап иштей бермек. Тилекке каршы ал антпеди. Маалым болгондой жакындарынын тилинен чыга албады. Айтор кандай болсо дагы буга чейинки революциялар бийлик башындагыларга жакшы эле сабак болду окшойт. Бүгүнкү бийлик дагы буга чейинкилердин катасын кайталабай, шайлоону таза жана акыйкат өткөрөт деген терең ишенимдебиз. Элдик толкундоонун дагы бир башкы себеби 2010 жылдан 2020 жылга чейинки парламенттик башкаруу системасы болгонун жашырбашыбыз керек. Башкаруунун аталган системасы 10 жыл бою чынында эле көпчүлүк элдин наразычылыгын жаратты. Мыйзам чыгаруу органдарындагы 120 депутаттын көбү элди иренжитти. Депутаттардын баары бирдей билимдүү, тажрыйбалуу, такшалган кесипкөй инсандар болсо гана тилекке каршы андай болбоду. Көпчүлүгү дипломду сатып алган, окууну сырттан окуп бүткөн, соодада жүрүп элди алдап көнгөн кызыл кулак акчалуулар болду. Алар күчтүү мыйзам жазмак турсун, тыңыраак сүйлөй албай элдин сынына бир эмес, бир нече ирет кабылышты, шылдың болушту. Бир партиядан шайланып келген эл өкүлдөрү бир партияга бириге албай бөлүнүп жарылып, парламенттик институттун беделине доо кетирип, баркын кетиришти. Коалиция болуп куралган 3 партия өкмөттү курап, аткаруу бийлигиндеги министрлик кызматтан баштап айыл өкмөт, мектеп директору, айылдык маданият үйүнүн жетекчилигине чейин бөлүшүп, мамлекеттик кызматты устукан бөлүштүргөндөй жириктеп алышты. Тааныш депутаты жок, билимдүү жаштар четте калып, билимсиз эле бирөө башкача айтканда депутаттын таанышы бийликтин бийик бутактарына кызматка орношуп жатты. Натыйжада өлкөдө кадрдык кризис орун алды.
Мыкты иштеген кесипкөй депутаттар болду, бирок иш билбеген, балык болуп унчукпай отурган депутаттар басымдуулук кылды. Чет өлкөгө чыгып, социалдык түйүндөргө сүрөттөрүн жүктөп, популисттик кадамдарга барган депутаттар да болду. Бийликке түз оюн айта албаган коен жүрөк депутаттарды да белгилей кетпесек болбойт. Алар өйдө жактын оозун карап, президенттен, УКМКдан коркуп отурушту. Ушундан улам Алмаз Атамбаев депутаттарды чимкириктер деп ардантты. Чимкирик дегенге арданган айрым депутаттар биз элитабыз деп коомчулуктун сынына кабылды. Парламенттин спикери орусчага тили келбей туура эмес сүйлөп, мамлекет жана шаарлардын аттарын туура эмес айтып, алдагы элдин сынынан арылган жок. Октябрь окуясынан кийин бийликке келген президент Садыр Жапаров мына ушундай терс көрүнүштөн арылуу үчүн элдин турмушун оңдоо максатында баш мыйзамды өзгөртүп, президенттик башкаруу жолуна түшүү маселеси сунуштады. Убактылуу президенттин жана өкмөттүн милдетин аткарган Жапаров баш мыйзамды өзгөртүү сунушу менен депутаттарга кайрылып, эл өкүлдөрүнүн көпчүлүгү 80ге жакыны конституцияны өзгөртүүгө макулдук беришти. Баш мыйзамды өзгөртүү үчүн конституциялык кеңешме түзүлдү. Ал кеңешмеге мурдагы өкмөт башчылар, жогорку кеңештин депутаттары, жогорку окуу жайларда эмгектенген саясий юридикалык илимдердин докторлору, белгилүү окумуштуу агартуучулар, коомдук ишмерлер, көз карандысыз эксперттер жана башкалар кирди. 10 январда президенттик шайлоо менен бирге эле референдум өттү. Өлкөгө президенттик башкаруу формасы керекпи же парламенттикпи деген суроо элдин тандоосуна коюлду. Эл президенттик башкарууну тандады жана көпчүлүк элдин колдоосуна ээ болуп, Садыр Жапаров президент болуп шайланды. Жакында Кыргыз мамлекетинде парламенттик шайлоо өткөнү турат. Жаңы конституция боюнча парламент депутаттарынын саны 90 болушу шарт. Анын 55-и партиялык тизме менен шайланса, 35-и бир мандаттуу округтан шайланары анык болду. Бийлик турукташып, бир жолго түшүп калганы менен кээ бир саясий күчтөр, Кумтөр окуясы жана башка коррупциялык иштер менен камакка алынган. Айрым саясатчылар жөн жатпай, өлкөнүн туруксуздугуна доо кетирип, алдыда болочу шайлоого жакын ар кандай чагымчылдык иш-аракеттерди уюштурууга далбастап жатышканы да маалым болууда. Элге айтар элек, чагымчыл күчтөргө ишенбеңиздер. Алардын максаты башкада. Кыргызстанга азыр эң башкысы туруктуулук, тынчтык керек. Калганы акырындык менен орундалат. Эске алсаңыздар, Кыргызстан 4-чү революцияны көтөрө албайт. Экономикабыз эңшерилип турат. Бюджетибиз 3-чү революцияга чейин эле жок болгон. Карызга белчебизден батканбыз. Чынында оор учурда жашап жатабыз. Президент Садыр Жапаров колдон келген аракетин көрүп жаткандай. Буйруса парламенттик шайлоо тынч өтүп, татыктуу депутаттарды шайлап алсак, андан аркы жашообуз нукка түшөт деген ишенимди жүрөгүбүзгө бек сактап, алдыга карай жашообузду улай берели. Урматтуу окурманым, Азат Белеков.